Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Seyyidina ve Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefqahu qawli. Assalamu alaikum urmattu tele görүүчүлөр, radio ugarmanдар. Бүгүн ошо ыйман туурасында, ыйман сабагы туурасында сөз кылабыз. Эгерде кимден суроолору болгон болчу болсо 0708 10 41 60 аркылуу байланышып суроолоруңуздарды калтырсаңыздар болот. Немесе сабагыбызды баштасак. Бисмиллахиррахманиррахим. Ыйман мусулман адам үчүн, мусулмандын жашоосунда деги эле исламда эң бир барктуу, эч бир бааланбаган бул Кудайдан берилген бир өзгөчө бир белек бар. Бул акыл, мисалы, акыл ошондой, ошонун катарында ыйман. Ыйманды эч ким сатып ала албайт. Ыйман бул Алладан берилет. Ошондуктан кимге Алла Таала ыйман деген улуу бир кавахарды берген болчу болсо, анда Алла Таала ал адамга эң бир дүйнөдөгү нарксыз, баасыз бир нерсени берген болуп эсептелет. Ошондуктан элхамдулилла Алла Тааланын бизге ыйман бергенине миң мертебе шүгүр деп жашашыбыз керек. Бизде негизинен Кыргызда ыймандуу бала, ыймандуу киши, ыймандуу кыз, ыймандуу адам деген сыяктуу бир түшүнүктөр бар. Бизде ыймандуу дегенде жалпысынан Кыргыз элинде деги эле биздин менталитетте ошондой бир баягы элпек, адамдарды алдабаган, колдон келсе бирөөгө жакшылыгын кыла койгон, эч кимге кара санатайлык кылбаган, эч кимге бир жамандык тилебеген, колдон келсе адамдарга жакшылыгы, пайдасы гана тийген адамдарды биз ыймандуу деп билебиз. Бирок бул ыймандын жөн эле пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан ал-иману бид'ун ва саб'уна шу'батан. Демек ыйман бул 71 нече шакча, 79 бутактан турат. 77 бутагы бар ыймандын. Анын эң абзалы ла иляха илля болсо, эң төмөнү жолдогу зыяндуу нерселерди алып таштоо деген да. Ошондо пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам ыймандын эң сооптуу нерсеси бул ла иляха иллаллах келмесин айтуу болгон болчу болсо, эң жөнөкөйү бул мусулман адам ошол жолдо жалпы бала чака чалынып калбаш үчүн, же болбосо бирөөнүн бутуна тикен кирип кетпеш үчүн, же болбосо бирөө ошонун буйтайм деп авария болуп калбаш үчүн жолдогу адамдарга зыяндуу таш болобу, тикен болобу, эмне болот, ошол нерсени жолдон алып салууну пайгамбар алейхиссалату вассалам ыйман деп айтты. Демек бул деген сөз ыймандуу адамдардагы боло турган сыпаттар. Демек биздеги жанагы Кыргызда айтылып жүргөн ыймандуу адам дегенде, ыймандуу бала дегенде ошондой эч кимге бир кара санатайлык кылбаган, эч кимге зыян жок адамды момун дейбиз, же болбосо ыймандуу дейбиз. Бул жөн эле ошол ыймандуу адамдагы боло турган бир сыпаттын белгиси болуп эсептелет. Болбосо чынында чыныгы ыйман бул эмне? Чыныгы ыйман бул жүрөк менен Кудайдын бар экенине ишенип, не тасдиқун бил калб ва иқрарун бил лисан. Биздин мазхаб боюнча чыныгы ыйман бул тасдиқун бил калб ва иқрарун бил лисан. Демек бул деген сөз тасдиқун бил калб дегени жүрөгүңдө Алладан башка эч кандай жаратуучу жок, бир гана Алла Таала бизди жараткан деп Алла Таалага толук шек күмөнсүз ишенүү, жана дагы ва иқрарун бил лисан, жана тил менен ла иляха иллаллах Мухаммадур Расулуллах, же болбосо ашхаду ан ла иляха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху деп келима-и шахадатты, же болбосо шахадат келмесин айтуу менен биз өзүбүздүн мусулмандыгыбызды тастыктайбыз. Ошондуктан биз ыймандуулар, элхамдулилла, биз мусулмандар, бизди ата-энебиз Кудайга шүгүр 7 ата 7 энебиз мусулман болуп келгенден, ошондуктан биздин өлкө, биз жашап аткан бул төө пара, биз жашап аткан жерлердин баардыгы ыймандуулар болуп эсептелет дагы. Аларга ыйман келмесин айтуу жөн эле сооп алыш үчүн айтабыз биз, бирок мусулман болуш үчүн биз ыйман келмесин айтпайбыз. Эмнеге дегенде, биз өзү ансыз деле мусулманбыз, элхамдулилла, Кудайга шүгүр. Ал эми эгерде гайры диндер боло турган болчу болсо, башка дин өкүлдөрү боло турган болчу болсо, алар исламга кирүү ниетинде алар ыйман келмесин айтыш керек болот. Ошондуктан канчалык деңгээлде бир башка мусулман эмес башка бир элдердин балдары канчалык деңгээлде элпек болсо деле, же канчалык деңгээлде адамдарга жакшы мамиле кылса деле, ал адамга биз ыймандуу экен деп айтпайбыз да. Эмнеге дегенде, ыймандын эң негизги өзөктүү нерсеси ал Алла Тааланын хак, жалгыз, анын шериги жок, анын баласы жок,
анын аялы жок, анын окшошу жок. Ал эч бир нерсеге муктаж эмес. Алла Таала деп Кудай Тааланы таануу менен бирге жана Мухаммед пайгамбар алейхиссалату вассалам пайгамбарыбызды хак пайгамбар, Алладан келген чыныгы пайгамбар жана Алладан келген өкүмдөрдү жеткирген ошол Курайш урусунан чыккан араб улутундагы бирок бүтүндөй адамзатына, адамга дагы, жиндерге дагы жөнөтүлгөн пайгамбар, акыркы пайгамбар деп кабыл алуу менен адамдын ыйманы толукталат. Ошондуктан ыймандын өзүнүн шарттары бар. Мына бул жерде бизде хадиси Жебраил деп, Hazreti Жебраил алейхиссаламдан калган белгилүү хадис бар. Мына бул хадисте мындай дейт: Hazreti Умар ибн Хаттаб радыйаллаху анху айтат: "Байнама нахну жулусун инда Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам зата яумин". Бул белгилүү хадис, баардыгыбыз угуп жүрөбүз, билебиз. Демек биз бир күнү пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жанында отурат элек дейт. İzdala aleyna rajulun, Kokustан биздин жаныбыздан бир киши кирип келди. Шадиду баязи сияб. Ал адамдын көйнөгү апапак. Шадид савады шар. Чачы капкара. Чачы капкара демек ла юра алейха асару сафар. Ал адамга баягы сапарда жүрүп келгендин эч кандай изи көрүнбөйт дейт. Демек илгерки учурда адатта ошондой болгон. Элдин бардыгы төө менен, ат менен, эшек менен сапарга чыккандыктан сапарга чыгып келген адамдардын бардыгына ошондой бир жүдөп калганы, анын чачы башы тозуп, дени барасы неметип, эриндери кургап, бети башы кесилип, ушундай бир сапарда жүргөн адамдын бир сапардын өзүнүн машакаты бар, ошол машакаты көрүнүш керек эле. Бирок Hazreti Umar айтат, биз бир күнү пайгамбар алейхиссалату вассалам жанында отурдук. Бир киши кирип келди. Эч кимибиз тааныбайбыз ал кишини. Көйнөгү апапак, эч кандай бир жеринде чаңы жок. Сапар жүрүп, сапардын запкысын чегип кыйналгандай түрү көрүнбөйт дейт. Чачы болсо капкара, анда сапардын изи көрүнбөйт. Вала ярифуху мин ахад, жана анысас келгенсип арабыздан эч кимибиз бирөөбүз дагы бул эмнени кишини тааныбайт экенбиз дейт. Ал учурда негизинен Меккенин эли аз болгон, чакан болгон, Мекке шаар болгон менен бирок Меккедеги элдин баардыгы бири-бирин тааныган, бири-бирин билген болгон. Демек бул адамды эч кимибиз билбедик дейт. Hatta jalasa ila nabi sallallahu aleyhi ve sellem fa asnada rukbatayhi ila rukbatay. Ал адам ошентип пайгамбарыбыздын жанына келди дагы тизесине тизесин кадап отурду дейт. Тизесине тизесин кадап отурду. Ва вада'a kaffayhi ala fakhizayhi, жана дагы эки алаканын эки колун өзүнүн эки санына койду дейт. Анан кийин бул жерде урматтуу көрөрмандар, угармандар, бул жерде бизде эгерде кимде кызыктырган суроолор болсо, ушул номерге кайрылсаңыздар болот. 0708 10 41 60 номуруна кайрылып суроолор болсо жооп алсаңыздар болот. 708 10 41 60 экен. Демек кыскасы хадисти уласак, пайгамбардын жанына жанагы адам келди дейт. Тизесине тизесин коюп, чөгөлөп отурду, биздин кыргыз тилинде айтканда. Чөгөлөп, эки колун эки санынын үстүнө коюп отурду. Ва кала Мухаммаду, баягы адам келди дагы, эй Мухаммед деп Мухаммед пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламга кайрылды. Ахбирни алил ислам. Исламдан мага кабар айтчы, ислам деген эмне? Сен ислам деген динди алып келип атпсың, иман, ислам деген нерселерди айтып атпсың, ислам дегениң өзү эмне деп пайгамбар алейхиссалату вассаламдан баягы адам сурады. Кол, пайгамбар алейхиссалату вассалам ал адамга мынтип жооп берди. Эч ким тааныбай атат, Hazreti Умар дагы тааныбайт ал кишини. Не дейт? Ал-ислам ан ташхада ла илаха иллаллаху анна Мухаммадан расулуллах. Ислам деген бул сенин Аллахтан башка эч бир сыйынууга татыктуу илах, сыйынууга татыктуу Кудай жок деп күбөлүк берүү, жана дагы Мухаммед пайгамбар анын элчиси, расулу деп күбөлүк берүү бул ислам деди. Ва туқимас салата, жана намазды кайым кылып, намазды тургузуу, намаз окуу, намазды өз учурунда тургузуу бул ислам деди. Ва туутия заката, жана дагы зекет берүү бул ислам деди. Ва тасума рамадана, жана дагы Рамазан айында, Рамазан деген бул айдын аты, ошондуктан Рамазан айында ороза кармоо. Эми Рамазан айында ороза кармоого келе турган болсок, Рамазан айы кээде 29 күн болушу мүмкүн, кээде 30 күн болушу мүмкүн. Ошондуктан бизде баягы мусулманча жыл санагында, мусулманча жыл эсебинде же ай 29 күндөн жаңырат, же 30 күндөн жаңырат. 31-күнү жок.
Ошондуктан кээде бизде баягы орозо тутууда, оозду ачууда же оозду жабууда бизде кээ бир учурда ар кандай бир башкача бир баягы немелер болуп калгандыгынын себеби, көз караштардын болуп калган себеби ошол ай жаңырды, ай жаңырбады да талаш болот. Анткени шариятыбызда Рамазанда орозо кармагыла деген. Рамазан айы шариятта көрсөткөндөй ай же 29-унан жаңырып кетиши мүмкүн, же 30-унан жаңырышы мүмкүн. Ошого карап айырмачылык болот. Демек кыскасы бул жерде пайгамбар алейхиссалату вассалам ислам деген бул не деди? Ислам деген бул ватасума рамадана, бул Рамазан айында толугу менен орозо тутуу. Ватахуджал байта ин истата'та илейхи сабила, жана дагы Байтуллого эле эсептелген Меккеге ажылыкка баруу, эгерде ошол жерге барууга сапар тартып ошол жердин жолдогу азабына чыдап ичкен жегендей сенин мүмкүнчүлүгүң боло турган болчу болсо, мына ошол жака баруу бул исламдагы парз деп айтылды. Кале садакта, ансе баягы адам айтты, туура айттың деди. Биз фаажибна лаху ясалу ва юсаддиқу, Хазрет Умар айтат, биз бул адамга аябай таң калдык дейт. Өзү сурайт пайгамбар алейхиссалату вассаламдан, жана кайра өзү жооп берип атат дейт да. Демек бул ким болду экен деп биз аябай таң калдык дейт. Демек ислам деген биздин динибиз ислам дини. Пайгамбарлар алейхиссалату вассалам Адам атадан баштап акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга жери хадистерде келгендей Азирет имам Ахмад риваят кылган 124 миң деген. Демек алымдар айтат, 124 миңдин тегерегиндеги пайгамбарлар келген хак деп ишенебиз. Мына ошол ар кайсы пайгамбардын өзүнүн дининин аты болгон болчу болсо, биздин динибиздин ошо Мухаммед пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламга берилген, Алла Тааладан берилген диндин аты бул ислам дини. Өзү ислам деген өзү баягы ошол тынчтык, саламаттык же болбосо ошол эле кезде ислам деген асламту десе мен моюн сунуу, демек моюн сунуп, Алланын өкүмүнө моюн сунуп, шариятка моюн сунуп, пайгамбардын айтканына моюн сунуп жашоо дегенди түшүндүрөт. Ошондуктан биздин ислам динибиз эч качан баягы ким болсун, ал эркек киши болобу, ал аял киши болобу, ал жаш бала болобу, ал кары киши болобу, ким болсо ал болсун, бирок бардыгын баш ийип жашоого чакырат. Ошондуктан анткени баш ийген жерде улууну заттап, ар бир адам пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айткандай, анзилун наса маназилахум, адамдарды өздөрүнүн ордуна жараша мамиле кыл деген. Ошондуктан ар кимдин өзүнүн ордуна жараша мамиле кылуу бул ыймандан болуп эсептелет. Ал эми ар кимдин өзүнүн ордуна жараша мамиле кылбай, ар ким билармандык кылып, бири улуусунса, бири сулуусунса, мен билем деп бири-бирине баш ийбеген болчу болсо, анда бул башаламандыкка, хаваска алып келет да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам деги эле динибиз мындай башаламандыктан, тартипсиздиктен шариятыбыз тыйып салат. Ошондуктан күнүбүздү Алла Таала шариятта өзү биздин күнүбүздү жашообузду иреттеп койгон. Күнүгө 5 убакыт ирети менен окулчу намазыбыз бар. Ошондуктан бул жерде ислам деген эмне десе, ушул исламдагы 5 парзды айтып баяндады. Өзү ислам деген эмне десе, ислам деген ушу Алланын айткан өкүмдөрүнө баш ийип, ошону менен жашоо бул ислам болуп эсептелет. Андан кийин кол хадис болуп атат. Фа ахбирни анил иман. Демек ыймандан кабар берчи деди. Ыйман деген эмне? Ыймандан кабар берчи деди эле кол. Баягы адам айтты, антумина биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи вал яумил ахир ва тумина бил кадари хайри ва шаррихи. Баягы адам айтты, ыйман деген бул Алла Таалага ишенүү, периштелерге ишенүү, китептерге ишенүү, пайгамбарларга ишенүү, акырет күнүнө ишенүү, жана тагдырдын жаман жакшылыгын Алладан деп билүү бул ыйман деди. Демек биз айткандай ыйман деген эмне? Ыйман деген өзү жүрөгүңдө жаратуучу бир гана Алла Таала деп ишенип, тилиң менен ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах келмесин айтуу бул ыйман болуп атат. Бул жерде пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам ошол ыймандуу адам эмнелерге ишениш керек, мына ошол туурасында баян болуп атат десек болот да. Бул жерде антумина билла, ыйман деген эмне десе, ыйман деген бул не? Биринчи очередде Кудайга ишенүү. Антумина билла, антусаддика билла, демек Алла Таалага ишенүү. Алла Тааланын бар. Алла Таала кудурети күчтүү. Алланын окшошу жок. Алла Тааланын баласы жок. Алла Тааланын аялы жок. Алла Таала ичпейт. Алла Таала жебейт. Алла Таала биз сыяктуу дене мүчөгө муктаж эмес. Алла Таала биз сыяктуу тура турган жайга муктаж эмес.
Алла Таала биз сыяктуу кийим кечеге муктаж эмес. Алла Тааланын башталышы жок, этеги жок. Аллах Таала айтат Куранда: "Хуал аувалу хуал ахир" дейт. Алла Таала аввалкы, анын башталышы жок. Вал ахир, Алла Таала эң акыркы, анын этеги жок. Алла Таала түгөнбөйт. Демек Алла Таала түбөлүктүү. Бул дүйнөдөгү баардык нерсе, жада калса ай күндүн дагы бир күнү учуру келет, ал түгөнөт, жок болот. Бейиште күн жок. Күндүн кызматы бул дүйнөдө гана. Ошол сыяктуу ар бир махлук бул дүйнөдө өзүнүн Кудай Таала бешенесине кандай буйрук кылган болчу болсо, ошол буйругун көрүп гана жашашка туура келет. Демек Алла Тааланы биз ушинтип Алла Таалага ыйман келтиребиз. Алланын окшошу жок, шериги жок. Алла Таала баардыгынан кудуреттүү деп Алла Таала жана жаратуучу деп Алла Тааланы биз кабылдайбыз. Мына ошондо бул ыйман деп атат да. Ыймандын биринчи шарты эмне экен? Бул деген сөз Алла Таалага ыйман келтирүү. Кудайды бар деп кабылдоо. Кудай жок, мен өзүмдү өзүм жараттым же мени ата-энем жаратты деген эмес. Тетиринче Кудай Таала жаратты. Чындап ата-энең кээде сенин энеңдин боюна өтүп калган атаң деле сезген эмес, апаң деле сезген эмес. Бирок Кудай Таалам ошол баланы берип койгон. Ошондуктан бул баланын жаралып калышы деле мунун бардыгы бул Кудайдын бир каалоосу менен болот. Ошондуктан биз Алла Тааланы мына ушинтип тааныйбыз. Алланын окшошу жок. Алла Таала көрүүчү, Алла Таала угуучу, Алла Таала угуш үчүн көзгө муктаж эмес, көрүш үчүн угуш үчүн кулакка муктаж эмес, көрүш үчүн көзгө муктаж эмес. Бирок Алла Таала угат. Алланын угат деген сыпаты бар, угуучу деген. Алла Тааланын көрүүчү деген сыпаты бар. Алла Тааланын сүйлөйт деген сыпаты бар. Демек бүт бардык кандай бир камалатка, Алла Тааланын улуулугуна, толуктугуна, кемчиликсиз, катасыз, айыпсыз экендигине далалат кылган бардык сыпаттар Алла Таалада бар деп ишенебиз. Мына ушул Кудайдын кудуреттүү экенине, Кудайдын бүт бардыгын жаратып, бүт баарына рызкы берип аткандыгына ишенүү не айтып атат? Ва малаикатихи, андан кийин периштелерге ыйман келтирүү. Демек бул жерде ыйманды чечмелеп берип атат да. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдан баягы адам келип сурады. Ыйман деген эмне деди эле. Ошол ыйманды чечмелеп бер. Биринчиси Алла Таалага ыйман келтирүү десе, экинчиси болсо периштелерге ыйман келтирүү деди. Демек периштелер. Бул периштелерди биз эч кимибиз көргөн жокпуз. Булар кайып ааламында, мисалы бизге көрүнбөгөнү менен Пайгамбар алейхиссалату вассалам көргөн, сахабалардан кээ бирөөлөр көргөн. Ошондуктан периштелер да бул Алла Тааланын жараткан махлуктары. Периштелердин түрлөрү бар. Бизге кызмат кылган периштелер бар. Оң ээниңде, сол ээниңде сенин оң ийиндеги периште сооп иштериңди жазат, сол ийиндеги периште кылган күнөөлөрдү жазат экендиги, аршы курсийни көтөрүп турган периштенин бар экендиги, бейиштеги жана тозоктогу кызматчы периштелердин бар экендиги, бейиштеги азап периштелердин бар экендиги, мүрзөдөгү мункар жана накир периштелеринин бар экендиги, алар келип ошол жерде биринчи адамды көмгөндө биринчи эмнеден суралса, биринчи ошол жерде ыймандан суралып атат. Көргө койгондо периштелер келет да, мункар накир деген периште келип, ошол жерде 3 сурак берилет. Билесиздер, диниң кайсы, пайгамбарың ким, жаратуучуң ким деп. Кимде-ким ушул бул дүйнөдө жакшы амалдарды кылып жүргөн болчу болсо, анда ал адамга Алланын жардамы менен ал адам ушинтип айтат экен: Роббим Алла, диним ислам, пайгамбарым Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассалам деп ошол жерде жооп берет экен да. Мына ошол жерде Алланын бирлигинен сурак болот, Алланын жалгыздыгынан, динден сурак болуп атат, пайгамбар туурасында сурак болуп атат. Демек кимде-ким Алла Таалага ишенип туруп Мухаммед пайгамбарды Алланын пайгамбары деп кабыл албаса, ага ишенбесе, же ал туурасында ишеними толук болбой турган болчу болсо, анда ал адамдын кутулушу кыйын болуп калат. Анткени бизде шариятыбызда ошол кул атиюллаха ва атиюр расул, айткын эмне, Аллага баш ийгиле жана пайгамбарга баш ийгиле деген. Ошондуктан биз пайгамбарга баш ийебиз, пайгамбарды Алланын кулу деп билебиз. Пайгамбар бирок бизге ошол Алладан келген улуу шариятты дүнүйө жана акыретте бактылуулукка жете турган жолду көрсөткөн бул пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам болгон деп ишенебиз. Демек бул периштелер, периштелердин ошондой түрлөрү бар дедик. Акыркы периштелердин түрлөрү ошондой, жана антип көрдө мункар жана накир деген периштелер бар. Ал жерде келип, ошол жерде келип, сенин пайгамбарың ким, диниң кайсы,
жаратуучуң ким, Роббиң ким деген суракты берет. Мына ошолорго биз Алла Таала насип кылып кимде-ким ыйман жолунда жүргөн болчусу Аллахтын жардамы менен ал адамга жеңил болот дейт. Алла ошол көрдөгү сурагыбызды баардыгыбызга жеңил кылсын. Аллахым көрдөгү сурактан аман эсен өтүүнү Кудайым өзү насип кылсын. Анткени ушул жерде башталат экен. Эгерде кимде-ким көрдө ошол пайгамбарың ким, диниң кайсыл, жаратуучуң ким деген суроого кимде-ким көрдө жатканда, мүрзөгө киргенде ушул суроого жооп бере турган болчу болсо, анда андан аркысы жеңил болот дейт. Эгерде кимде-ким жооп бере албай турган болчу болсо, анда андан аркысы улам сайын оорлошкондон оорлошуп, кыйындагандан кыйындап кете берет дейт да. Бул жерде суроо келиптир. Анан кийин суроону окуп алып жооп берип койгондан улайлы. Бул жерде мындай дейт: саламатсызбы? Менин жалгыз уул балам бар. Өтө эркелетем. Кантип тарбиялаймын дейт. Шариятыбызда бул ата-эненин мойнундагы милдет балага туура таалим тарбия берүү. Шариятта баланы эркелетпе дебейт, бирок бардык нерсенин чеги бар. Жада калса жаш бала тургай, жада калса аял тургай, чоң үйдүн кожоюну болгон эркектерге да шариятта чек бар. Шариятта чек коюп койгон. Сен каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Өлөр өлгүчө 5 убакыт намаз оку деп койгон. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Орозоңду тут деп койгон. Ошол сыяктуу шариятта бардык нерсенин чеги менен болуш керек. Жаш баланы албетте бардык ата-эне сыйлап, урматтап, баягы балага жакшы эркелетип, жакшы таалим тарбия бериш керек. Бул таалим тарбия дегенде бизде көп учурда балага жөн эле бир окутуп, мындай бир азыркы биздин дүйнөлүк билимди гана берүүнү бизде таалим тарбия деп түшүнүп калганбыз. Көпчүлүк аталар, апалар айтып калат: мен балдарым баарын окуттум, чокуттум, баарына таалим тарбия бердим деп. Туура ал бир гана жагын эметкен. Анткени алар келген дагы бул дүйнөлүк илимдерди таанууда алар бир өзүнчө бир интеллигенттик деңгээлге жеткен бир окумуштуулар болушу мүмкүн, өзүнүн илимдүү, билимдүү адамдар болушу мүмкүн. Бирок ошол эле кезде руханий байлыктан, руханий илимди үйрөткөн шарият илиминен эч кимдин кабары жок болуп, жада калса даарат алганды билбей калган учурлар болот. Эгерде кимде-ким ошол баласын тарбиялоодо дүйнөлүк гана билимди берип, мейли бул мектепте жакшы окусун, университетти жакшы окусун, аспирантура, докторантурасынан бери жакшы окуганы менен, бирок Кудайды тааныбаса, Алланы тааныбаса, пайгамбарды тааныбаса, динге ишеними тууруу болбосо, туура болбосо, ата-энесине кылган мамилеси шариятка ылайык келбей турган болчу болсо, анда бул ата-эненин өзүнүн эле шору болушу мүмкүн. Ошондуктан ата-эненин мойнундагы милдет балага биз дүйнөдөгү мектепте окууну кандай окуу деп таалим тарбия берсек, университетке окутуп, кандай акча, кыпкызыл акчабыз төлөп балдарды университеттерде, институттарда окутуп, аларга билим алышына себепчи болуп аткан болчу болсок, бул дүйнөнүн кызыкчылыгы албетте. Анткени жакшы окуу жайды бүтсө, жакшы жумушка орношсо, жакшы акча тапса деген баардыгыбызда ниет бар. Бирок ошону менен бирге эле эң негизги бир багыт, эң негизги жагы бизде унутта калып атат. Ал эң негизги жагы анын диний таалим тарбиясы. Эгерде Кудайдан корккон, Кудайга ишенген, пайгамбарды сыйлаган, улуу кичиинди сыйлаган балдарды тарбиялап өстүрүү бул ата-эненин милдети. Ошондуктан мектеп үчүн кандай, университет үчүн кандай кам көрүп акча төлөп окуткан болчу болсок, ошол Куран, шарият, намаз илимин, орозо илимин дагы үйрөтүш бул ата-эненин колундагы, бала ата-эненин колунда болгондон кийин ошого багыт берип, балам мындай оку деп балага туура багыт бериш бул ата-эненин милдети. Эгерде антпеген болчу болсо, ата-эне өзүнүн мойнундагы бир милдетин аткарбагандык болуп эсептелет. Алла Таала баарыбызга ошол балдарыбызга туура таалим тарбия берип, окутуп, чогутуп, дүйнө акыреттик билимди берип, эки дүйнөдө бактылуу болушуна бизди себепчилерден кылсын. Балам түндө сийип коет, ошо кандай, кайсы дуа окуса болот дейт. Эми ал бала түндө сийип койгон, эми ар ким ар кандай болушу мүмкүн. Кээ бирлөрдүкү мүмкүн возраст менен убакыт өткөндө мүмкүн калып кетиши мүмкүн. Кудайдан дуа кылыш керек, мүмкүн молдолорго апарып дем салдырып көргүлө. Бул кээ бир маселеде ошол дем салуу менен болгон, жакшы болгон жактары бар. Кээ бир маселеде ал дем менен болбошу мүмкүн. Ал мүмкүн медициналык жактан врачтарга көрсөтүш керек. Мүмкүн табарсыгына суу өткөн, табарсыгына суу өтүп калган болчу болсо, ага дем салган менен пайда болбойт. Демдин өзүнүн сала турган учуру болот, оорду болот, ошого жараша неметилет. Анан табарсыгына суу өтүп калса, бияктан дем сала берсе, ал бала жакшы болбойт. Ошондуктан
Kээ бир адамдардын тукумунда да болот. Тукум кубат экен. Ошондой тукумунда болсо ал ошо тукумунда кандай болгон болсо ошондой болуп калышы мүмкүн. Не болсо дагы жакшы дуа кылып, жакшы ниет кылабыз. Балаңыз аман болсун иншалла. Кудайым сиз кандай кааласаңыз ошондой балдардан болуп чоңойсун. Мен Америкада жашайм. Айдоочу болуп иштейм. Жолдо халал тамак жок. Бургер жегенге мажбур болуп жатам. Эмне кылам дейт. Эми адамдар ошондой экенбиз да, субханалла, бул дүйнөдө адал жашап, адал жеп өткөнгө аракет кылышыбыз керек. Эми бургер болсо деле ошол жана этин алып салып, жумурткасы, сабиз, пабизи, анан ичинде салаты бар, ошонусу менен жесе болот да. Бургердин баягы ичиндеги колбаса кошулабы бургерге, ошол колбасаны алып салып эле жумуртка адал да. Жумуртканы коштуруп, ошондой кылып атайын специя менен жасатып, ошондой кылып жесе болот. Негизи мусулман адам каерде болбосун ошол адал жеп, адал турганга аракет кылыш керек. Колдон келишинче. Болбосо эгерде ошол айдоочу болуп иштеп, ошол жанагынтип ар кандай бир ашканаларга киргенде ошондой болбой калган болчу болсо, анда ошо халал тамактарды, адал тамактарды ошол машинеге салып алыш керек болот, өзүнө ылайыктап, жете тургандай кылып, кайра кийинки бир остановкага жеткенде ошол жерден дагы кайра адал тамактардан, адал жей турган тамак аштарды толуктуп алыш керек. Иши кылып, кыскасы, колдон келишинче адалга качырганга аракет кылыш керек. Ассаламу алейкум устаз, мен азыр экинчи күйөөм менен жашайм. Мурун биринчи жолдошумдан талак алган эмесмин. Азыркы жолдошумдан 3 балам бар. Никебиз өтпөй арам болгон жокпу деп кыжалат болом дейт. Эми биринчи жолдошумдан талак алган эмесмин дейт. Эми мындай да, бизде, алейкум салам, бул маселе өтө көп көйгөйлүү маселелердин бири. Баягы турмушта адам болгондон кийин ошондой болот экен, ажырашуу болот экен, башка болот экен. Бирок ошол шариятыбызда ошо ажырашканда өзгөчө аял киши сөз жок, эркекке сөз берип нике байлангандан кийин ошол нике ажырашыш үчүн ал күйөөсүнөн талак алыш керек. Талак дегенде күйөөсү ошентип сени менен сага жанагынтип 3 талак деп айтыш шарт эмес. Жөн эле талак, сен талаксың, сага талагыңды бердим десе деле ал талак болуп эсептелет. Же болбосо мүмкүн сиздер эми мурунку күйөөңүздө бул талак маселесине келгенде бул тиги азыр бул интернет аркылуу же болбосо телевизор, радио аркылуу бул жооп бериле турган маселелерден эмес, сиздин жаныңызда отуруп көп маселени сурап, аркы эркин сураса, мүмкүн чындыгында сиздин талагыңыз болгон болушу да мүмкүн болуп калышы мүмкүн. Мурунку күйөөңүз менен ЗАГСка тургансызбы, ЗАГС аркылуу ажырашкансызбы, ажырашпагансызбы, ал маселеси болушу мүмкүн. Андан кийин мисалы үчүн мурунку күйөөңүз менен ажырашканда кандай деген, күйөөңүз кет дегенби, жашабайм дегенби, же кандай кылган, эмне кылган, ошон үчүн ошол нерсенин баарын талкуулап туруп, ошого жараша бир өкүм бериш керек болот да. Анан албетте биринчи күйөөнүн никеси турган болчу болсо, экинчи күйөөгө эгерде биринчи аял киши, шарият боюнча аял киши бир учурда одновременно бир эле эркек менен никеде турганга шарият уруксат берет. Эгерде бир учурда 2-3 эркек менен, 2 же 3 эркек менен никеге туруп алган болчу болсо, биринчи кимге никеге турган болчу болсо, ошонун никеси дурус болот да, экинчи, үчүнчү никеге тургандардын никеси дурус болуп эсептелбей калат дагы. Кудай андан сактасын, эгерде алар менен баягы мамиле кыла турган болсо, мамилесинин баары арам болуп калат да. Ошондуктан бул маселени ошол муфтиятка барып фатва бөлүмүнөн тактаган жакшы болобу деп ойлойм. Ассаламу алейкум. Эгер соц тармактан бир балага турмушка чыгам деп айтып койсоң, нике жүрүп калабы дейт. Жок, ал жөн эле мен сага турмушка чыгам деш менен нике байланбайт. Ал жөн эле ошол өзүңдүн ошого никеге турууга даяр экендигиң туурасында сенин өзүңдүн бир макулдугуң болуп атат. Бул жерде нике кыюу процесс жараяны, нике жараяны жүрбөгөндөн кийин ал нике болуп эсептелбейт. Бирок ошондо дагы баягы ошентип эле баягы өзүнүн макулдугун берип, мен сага чыгам, антем минтем дей берген, бул ылайыксыз көрүнүш болуп эсептелет. Ошондуктан колдон келишинче баягы тамашаны да этияттап сүйлөш керек болот. Мына ошентип алып, кийин адамдар өздөрү кыжалат болот. Ошондуктан кыскасы, никенин өзүнүн шарттары бар. Эгерде сиз соц тармактарда ошол бала менен кыз өзү эле сүйлөшүп аткан, бала мага тиесиң десе, кыз мен сага тием деп койсо, нике байланбайт. Анткени никенин шарттары ал жерде толук эмес. Саламатсызбы? Менин атам ооруп жатат. Дуа кылып коюңузчу, сураныч дейт. Аллах таала атаңызга шифа берсин, шифаи камил ажил берсин. Атаңыз
сиздердин кашыңыздарда, бала чакасынын кашында, үй бүлөсүнүн кашында ылайым аман эсен болсун. Анда эмесе кийинки суроо келгиче дагы суроолор болсо берсеңиздер болот. Номерибиз 0708 10 41 60 номерине суроолорду калтырсаңыздар болот. Анда эмесе кийинки суроо келгенге жери сабагыбызды уланта берейли. Демек ыйман туурасында келгенбиз. Ыйман деген эмне? Пайгамбар алейхиссалату вассаламдан келип ыйман деген эмне деп сураганда, пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты: ыйман деген антумина биллах, Алла таалага ыйман келтирүү. О малайкатихи, жана периштелерге ыйман келтирүү деди. Демек биз периштелер бар, периштелер чындык деп ыйман келтиребиз, ишенебиз. Периштелердин аял эркеги болбойт. Алла периштелер биз сыяктуу болуп үйлөнбөйт. Периштелер көбөйбөйт. Периштелерди Алла таала башынан жараткан. Ошондон периштелердин эч кимиси, эч бир периште күнөө кылышы мүмкүн эмес. Алланын гана буйругун аткарышат периштелер. Мына периштелер туурасында ушул ишенимде болобуз. Андан кийин китептер туурасында. Бул жакта да суроо бар экен. Ассаламу алейкум. Күйөөм экөөбүз жашаганыбызга 10 жылдан ашты. Бирок бир туугандарына болушат. Алардын сүйлөгөнү туура. Ар дайым бирдеме болсо эле мени күнөөлөйт. Ушундайда эмне кылыш керек дейт. Эми шариятыбызда айтат, турмуш бул оңой нерсе эмес. Турмушта албетте эрди катын болгондон кийин, семья болгондон кийин, үй бүлө болгондон кийин ал уруш чыр-чатак болбой койбойт. Эгерде кайсы бир аял өзүнүн күйөөсүнүн ошондой бир пейилине чыдап жашаган болчу болсо, ал аялга бейиши дейт шариятыбызда. Эгерде кайсы бир күйөө ошондой бир аялга туш болуп калган болчу болсо, ошол аялдын кылык жоругуна чыдап жашаган болчу болсо, анда ал аял бейиши дейт. Ошондуктан турмуш оңойлуктуу нерсе эмес. Турмушта көп нерсеге сабыр кылышыбыз керек болот. Мүмкүн сиз дагы жакшылап карап көрүңүз. Мен сиздерди билбейм да. Мисалы, кээде адам баласы ошондой болот. Тажрыйбада мисалы үчүн сиздики туура болуп, күйөөңүз дайыма бир туугандарына тарткандай көрүнүшү мүмкүн. Бирок мүмкүн чын-чынына келгенде күйөөңүздүкү туура болушу мүмкүн. Бир мындай баардык тияк бияк бүт баардык окошкадан карап көрүш керек да, бир жактан эле карап көрбөйчү. Мүмкүн чындап сиз айткандай чындап эле күйөөңүздүн ошондой бир пейили бар, ошондой туура эмес кылган жактары болушу мүмкүн. Бирок кандай болгон чакта дагы аялды ак нике менен никелеп алгандан кийин аялды кордошко шарият уруксат бербейт. Наоборот, тетиринче эркек киши аялды колдоп, кубаттап, бапестеп, жашынакай кылып таалим тарбиясын берип, намазын окушуна себепчи болуп, түз туура жүрүшүнө себепчи болуш бул күйөөсүнүн милдети болуп эсептелет. Ошондуктан Алла таала сизге дагы күйөөңүзгө дагы туура түшүнүк берсин. Мен ушул бүгүнкү биздин эфирди көрүп аткан жалпы мусулман бир туугандарга айта кетет элем. Көпчүлүк учурда аял байкуш бул аялдар ушундай болот экен, алсыз экен. Аялдар ушундай экен, байкуштар назик болот экен. Ошондуктан көпчүлүк учурда баягы эркектер бир корс мүнөзүнө салып, өзүнүн бир оройлук мүнөзү менен аялдардын баягы жүрөгүн тилип, жүрөгүн канатып койгон учурлар билинбеген менен көп кездешет экен. Ошондуктан аялдарды биз Алланын сөзү менен адалдап алгандан кийин, эркектер никелеп алгандан кийин аялдарга жакшы мамиле кылып, адилеттүү мамиле кылып, Кудайдан коркуп, иттакуллаха фи ауладикум дейт го. Баягы бала чакаңарга мамиле кылууда Кудайдан корккула, аялыңарга мамиле кылууда Кудайдан корккула. Ошондуктан аялга мамиле кылууда Кудайдан коркуп мамиле кылайлы. Аял менин кол астымда, мен аялды чечем, аял менин айтканымды кылат деп эле аялга бир кулга мамиле кылгандай кылууну шарият тыйып салат. Саламатсызбы? Мен кечинде кир жууп калам. Эч нерсе болбойбу? Кечинде кир жууса? Жок, эчтеке болбойт. Кечиндеби, күндүзбү, күн чыгып аткандабы, күн батып аткандабы, анын эч кандай айырмасы жок. Кир жууса, колдун бошогонуна жараша, ошол кол бошогон учурда кир жуусаңыз боло берет. Анда эч кандай турган эчтеке жок. Демек, андан кийин периштелер бүттү. Анан периштелерден кийин окутубихи, Аллах тааланын китептерине ыйман келтиребиз. Демек китептер, биз билебиз, Алла тааладан пайгамбарларга китептер түшкөн. Ошол китептердин эң акыркысы Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарга түшкөн китептин аты Куран деп аталды. Куран китеби мынакей адамзатынын жашоосундагы бүт диний маселелерине баягы кыяматка чейин жооп бере тургандай бир өзгөчө бир китеп. Бул мужиза, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын мужизасы, кыяматка чейин Куранның керемети, Курандын ажайыптары түгөнбөйт.
Ошондуктан Алла Тааладан карасаң, Алла Таала адамдардын арасынан бирөөлөрдү тандап пайгамбар кылып жөнөткөн. Ошо пайгамбар кылып жөнөткөн дагы анан аларга китептерди берген. Субханалла, адамдардын арасынан пайгамбарларды тандап, анан аларга китептерди берип, андан ошол китептер менен Алла Тааланын өкүмүн пайгамбарлар бизге жеткизген. Бул китептер пайгамбардан, Алладан келген пайгамбарга түшкөн бир закондор болгондо, мына ошол китептерди карманып жашоо, китептеги Курандагы өкүмдөрдү карманып жашоо менен алар бактылуу болгон. Азирети дагы бир хадисте келет. Азирети Зият деген сахаба болгон, радиаллаху анху, бир күнү пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат да, бул илим көтөрүлөт дейт. Бул шарият илими көтөрүлүп кетет дегенде, я Расулалла, кантип шарият илими көтөрүлсүн? Куранды биз окуп атпайлыбы? Биз балдарыбызга үйрөтүп атабыз, балдар Куран окуп атат. Кантип көтөрүлүп кетиши мүмкүн десе, пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат да, көтөрүлөт. Сен окуйсуң, сен балаңа үйлөтөсүң, балаң небереңе үйлөтөт, бирок баары Куран көтөрүлүп кетет дейт. Анан ошондо айтат да, кантип көтөрүлүшү мүмкүн, биз окуп атабыз го десе, сен окуп атканың менен амал кылбасаң, Курандын көтөрүлгөнү ошол дейт. Мисалы үчүн ахли китап, яхудтар менен насранилерде алар дагы ошол өздөрүнүн китептерин окуп атабыз деп айтышат, бирок ал китептеги Алладан келген чыныгы өкүмдөргө амал кылбагандыктан алардын баягы китеп окуганынан пайдасы жок дейт. Ошондуктан бизде дагы, мусулмандарда дагы ошондой болуп калуудан Кудай Таалам өзү сактасын. Ошон үчүн Куранды окуп амал кылуу деген бул маселе эмне десе, Куранды окуп ошо пайгамбар түшүнгөндөй түшүнүп амал кылуу. Демек Куранды өзүң окуп эле өзүң түшүнгөндөй амал кылуу, бул баягы ахли китаптардан айырмасы жок бир пейилге пайгамбар алейхиссалату вассалам окшоштуруп салыштырып атат да. Ошондуктан биз эмне кылабыз? Пайгамбарларга түшкөн китептер хак деп ишенебиз. Пайгамбарыбызга Куран түшкөн, Таврат, Забур, Инжилдер, Муса, Иса, Дауд алейхиссаламдарга түшкөндүгүн ишенебиз, хак деп билебиз. Андан кийин варусулихи, жана пайгамбарларга ыйман келтиребиз. Демек пайгамбарларга жана башында айтып өткөндөй, адам атадан баштап Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга жери пайгамбарлар келди, набийлер келген, расулдар келген. Адам атадан баштап акыркы пайгамбар алейхиссалату вассаламга жери 124 миңден тегерегинде пайгамбар келген. Бул 1000 эмес, 2000 эмес, 10 000 эмес, 50 000 эмес, 124 000 деген, субханалла, эмне деген сан бул? Демек ушунчалык Алла Таала адамдардын туура жолдон адашпай, адамдардын туура жолдо жүрүшүнө шарт түзүп бизге дайыма пайгамбарлар жиберип турган. Мана ошондой болсо дагы адамдар ар түрдүү болот экенбиз, адамдардын пейили ар кандай болот экен. Кээ бир пайгамбарларды алар эмне кылган? Азаптап, кээ бир пайгамбарларды өлтүрүп, кээ бир пайгамбарларды ар кандай бир жазага тарткан ыймансыздардын жоруктары болгон. Алла Таала мына ошентип пайгамбарлар жөнөтүп турган. Демек Алхамдулилла, бизде ошол пайгамбарлардын ичинен эң акыркы пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү кылып койгон Алла Таалага миң мертебе шүгүрлөр болсун. Биз мусулман катары Мухаммед пайгамбардын үммөтүбүз деп өзүбүздү билебиз. Жана дагы биз мусулман катары Мухаммед пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламга жери келген адам атадан баштап бүт бардык пайгамбарлардын ордун улук, алар Кудайдын сүйүктүү пенделери болгон, алар пайгамбарлар болгон деп алардын бардыгына көкүрөгүбүздө сый, ызат менен урмат мамиле кылабыз. Андан кийинкиси не дейт? Вал яумил ахир, жана акыркы күндүн бар экендигине. Демек акырет күнүнүн бар экендигине. Демек өлгөндөн кийин тирилүү бар, өлгөндөн кийин кайра жашоо уланат, жана акыр заман болот. Бул жерде бизде кыямат акыр заман деп коебуз. Акыр заман деген сөз өзү аты айтып тургандай эле замандын акыры келет. Биз жашап аткан замандын мейли 100 жылдан кийинби, мейли 1000 жылдан кийинби, мейли 5000 жылдан кийинби пайгамбар алейхиссалату вассаламдын келиши бул кыяматтын аз калганын белгиси. Иктарабати саату ван шаккал камар дейт Алла Таала Куранда. Иктарабати саа, кыямат күнү акыр замандын болорун аз калды. Иктарабати саат ван шаккал камар, ай экиге бөлүндү.
Демек пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жана айды өзүнүн кереметинде экиге бөлүүсүнүн өзү бул кыяматтын аз калгандыгынын белгиси болгон. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын келиши бул кыяматтын аз калгандыгын, акыр замандын аз калгандыгынын белгиси. Бирок пайгамбарыбыз келгенден бери 1443 жыл, андан нар жагына 13 жылды койсок 1450 жылдан ашык убакыт болуп атат пайгамбар алейхиссалату вассалам пайгамбар болгонуна. Бирок ошол акыркы пайгамбар, демек кыяматка аз гана калды дегенден бери 1500 жыл өтүп атат да. Демек мындан ардагы канча Кудай таалам жер бетинде адамдар канча жашайт бир Алла билет, бирок адам затында ошондой экен, адам затында акыр заман түшүнүк. Биз акыр замандын акыры болоруна ишенебиз. Куранда жана хадисте, шарияттарда айтылгандай жер бетинде тирүү эч ким калбайт деп ага ишенүү жана өлгөндөн кийин кайра тирилүү бар экендигине, өлгөндөн кийин жашоонун бар экендигине, ал жашоо түбөлүктүү экендигине, бейиш тозоктун бар экендигине биз баардыгыбыз ишенишибиз бул мойнубуздагы милдет болуп эсептелет. Бул жакта суроо бар экен. Ассаламу алейкум. Намаз 5-класстагы балага эрте эмеспи дейт. Эми намазды шарият боюнча балакатка жеткенде окуш парыз. 5-класс деген бизде 7 жашта окуса 12 жаштагы бала болот. 12 жашта бизде кыздар илгертеден китептерде айтылып келгендей кыз бала 9 жашта, эркек бала 12 жашта балакатка жетет дейт. Балакатка жетет деген балакатка жеткенден кийин балакат шариятта ошондой. Балакат деген бойго жетүү. Демек бойго жетүү дегенде баланын бойго жетүүсү ошол жана аталык суунун пайда болушу, же болбосо аврат жерлерине түктөрдүн пайда болушу менен аял кишинин балакатка жетишүүсү бул аял кишилердин кыз кишилердин ошол ай сайын баягы этек киринин келиши менен бул кыз кишинин бойго жеткени билинет. Эркектин бойго жеткени менен окшогон белгилер менен билинет да. Аны алымдарыбыз жалпысынан кыз кишиге 9 жаш, бала кишиге 12 жаш деп туруп, эркек балага деп бул баягы айтылып калынган. Бирок негизи жекече келгенде ар бир бала ал канча жашта, 10 жаштабы, 11 жашта, 12 жаштабы, бирок ал бала ошо түшүркөй тургандай деңгээлге жетип калса, ал бала ошондой балакатка жетти болуп эсептелет да. Балакатка жеткенге жери ал кандай сүйлөсө, сөз сүйлөйбү, бир туура эмес иш кылабы, туура иш кылабы, ага бир баягы күнөө жазылбайт да. Ал эми балакатка жеткенден кийин жанагы эрезеге жеткенден кийин балакатка жеткен мейли ал 12 жашта болобу, кээ бирлер 12 жашта жетилиши мүмкүн, кээ бирлер 13 жашта жетилиши мүмкүн, кээ бирлер 10 жашта эле жетилип калышы мүмкүн. Кыскасы 5-класстагы бала бул 12деги бала болуп калып атат дагы, бул бала балакатка жетип калган ыктымалы көбүрөөк болушу мүмкүн. Ошондуктан бул эч качан намаз эч качан эрте болбойт. Эгерде балакатка жете элек бала намаз окуса, анда эмне болот десе, анда ага намаз фарз эмес, балакатка жете элек. Бирок намаз окуса анын сообу атасына, энесине сообу жетип турат дейт. Ал эми балакатка жете элек баланы намаз окутуу менен бул жакшы болот. Балакатка жеткенге эртең мына бүгүнбү, эртеңби, бир айдан кийинби балакатка жеткенге жери бала уже намазга толук даяр болуп калат дагы. Балакатка жеткенден кийин намазды үйрөнбөстөн тетиринче алдын ала намазды үйрөнүп балакатка мына бүгүн жетиши менен сразу намазды баштаса, анда бул адамдын эч кандай намазы каза болбойт, орозосу каза болбойт. Кийин биздегидей болуп 20 жылдык, 30 жылдык орозосун 20 жылдык, 30 жылдык каза намазын өтөшкө эле деп кыйналбайт, тетиринче жакшы болот. Ошондуктан пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисте айтат, 7 түрлүү адам дейт. Башка да бир хадисте башка адамдарды да кошот. Ошолор эмне? Кыяматта ошондой күн найза бою келгенде баягы Алланын көлөкөсүндө болот дейт. Ошол ким десе, шаббун наша фи ибадатилла, жаш бала болуп туруп кичинекейинен Аллага кулчулук кылып, намаз менен, ибадат менен чоңойгон бала дейт да. Эгерде жаш кезинен болуп туруп, жаш кезинен туура эмес жактарга барбай, туура эмес жолдо жүрбөй, жаш кезинен Кудай деп өзүнүн нафсин тарбиялап, өзүнүн каалаган нерсесин жасай бербей, ошо өзүн туруктуу алып жүргөн, өзүн бир жакшы бир тарбиялуу алып жүргөн балдарга ошентип жаш кезинде ошентип чоңоюп, ошону менен өлө өлгөнчө ошол жолду бекем карман өткөн болчу болсо, мындай адамдар кыяматта эмнеде болот дейт? Алланын көлөкөсүндө болот, арштын көлөкөсүндө болот дейт да. Ошонун бири, эгерде кимде ким бирөөгө карыз берсе, ошол адам карызын төлөй албай атса, ошол карызын төлөй албай аткан адамды билип турасың, чындап чамасы келбей атат, төлөй албасына көзүң жетип турат.
ошону дагы эгерде сен Кудай үчүн деп чындап, Алла үчүн деп ошонун карызын кечип койгон болчу болсо, ал адам дагы кыяматта Алланын көлөкөсүндө болот дейт. Ошондуктан ал жерде мисалы үчүн бул 5-класстагы бала намаз окуп алса, бул эң учуру деп ойлойм мен өзү. Анткени эртең 19-га чыккандан кийин, 20-га чыккандан кийин балага көп нерсе, башка нерсе кызык болуп баштайт. Ал үчүн дискотека көзүнө кызык көрүнүшү мүмкүн. Ал үчүн башка балдардай болуп, ар кандай бир кумар оюндары, же тамеки чегүү, же болбосо ичкилик ичүү, ушуга окшогон кээ бир биздин азыркы замандагы деги эле кылымдар бою болуп келген жаштар кызыккан бир ошондой бир багыттарга кызыгып, ал неметиши мүмкүн да, ошол тарапка ооп, ошол тарапка ыкташы мүмкүн. Азыр дал учурда, азыр ушул учурда жакшы таалим тарбияны берип калса, ушул алып калат. Анткени баягы переходной возрастка келгенден кийин, ал уже ал учурга келгенден кийин, ал учурда уже ошол переходный возрастка жеткенге жери балага негизги фундаментти куюп коюш керек болуп атат да. Анын переходный возрастта ал эч кандай таасир бербейт. Анткени ага уже фундамент, программа, установка болуп калган ал адамга, ал балага переходный возрасттын таасири болбойт. Ал переходный возрастка жеткенге жери кандай намазга бекем, орозого бекем болгон болчу болсо, андан кийин деле ошондой эле эч кыйналбастан, же досторун, же жолдош жоролорун, же классташтарын карап кыйналбастан өзүнүн багыты намаз окуп, түз, туура, эч кимге кара ниетти кылбай, кана санатайлык кылбай, өзүнүн окуусунда жакшы окуп, мугалимдерине кылган мамилеси жакшы болуп, ата-энесине кылган мамилеси жакшы, классташтарына кылган мамилеси жакшы болуп, бир туура бир багытты алат. Ошондуктан бул 5-класста баланын намаз окуганы эч качан эрте болбойт. Тетиринче бул эң мындай эң ылайыктуу учуру. Ушул учурда жакшы бир калыптанып калса, буюрса, Кудай буюрса, иншалла келечеги аябай бир ийгиликтүү, келечекте өзүн туура боюн сактап жүргөн, оюн сактап жүргөн бир жакшы бир таалим тарбиялуу жаштардан болуп чоңоет деп ойлойм. Дагы суроолор болсо берсеңиздер болот. Биздин номер 0708 10 41 60, 0708 10 41 60 экен. Анда эмесе пайгамбарларга ыйман келтирүү туурасында айтып өттүк окшойт. Андан кийинкиси валияумил ахир, ахирет күнүнө ыйман келтирүү. Демек, ахирет күнүнө ыйман келтирүү дегенде ошол акыр замандын бар экенине ишенебиз. Өлгөндөн кийин тирилүүнүн бар экендигине ишенебиз. Демек, бул жерде баягы бир адам башында, хадистин башында айтып өткөндөй, бир адам кирип келип пайгамбардан сурабады, ислам деген эмне деди эле, пайгамбар исламда 5 парзды айтып берди. Ыйман деген эмне деди эле, мына ыйман дегенде ушул деп туруп, антумина биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи вал яумил ахири ва тумина бил кадари хайрихи ва шаррихи. Анан акырында эмне деди? Тагдырдын жамандыгы дагы, жакшылыгы дагы Алладан деп ишенүү. Бул дагы эмне деди? Ошол ыймандын бир ыймандан деп пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты. Баягы адам айтат, Азирети Умар айтат, биз таң калабыз дейт. Баягы адам сурайт дагы кайра жооп берет дейт. Садакта деп айтат дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп берсе, садакта, туура айтасың деп айтты дейт. Анан биз таң калдык дейт. Азирети Умар айтат, фа ахбирни анил ихсан. Баягы адам кайра айтты дейт пайгамбарыбызга. Исламды ихсан деген эмне? Ихсанды айтып берчи деп айтты дейт. Кол, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп берди. Ан та'будаллаха кааннака тарах. Ихсан деген ушул Алла тааланы көрүп тургандай кулчулук кылуу бир ихсан болот. Фа иллам такун тараху фа иннаху ярак. Анткени Алла тааланы сен көрбөсөң деле, Алла таала сени көрүп турат деп айтты дейт. Демек, Алла таала сени көрбөгөн менен Кудай, сен Кудайды көрбөгөн менен бирок Кудай таала сени көрүп турат деп Кудайга кулчулук кылуу бул ихсан деди дейт. Демек, ихсан дегенди сурады бул жерде. Ихсан деген башкача термин менен айтылып атат бул жерде. Демек, Кудайды көрүп тургандай Кудайга кулчулук кылуу бул ихсан. Бул жерде исламды билебиз, ыйманды билебиз, ихсанды билдик. Андан кийин келип туруп, ошол ихсанды алым уламалар айтканда баягы ихсандан максат эмне десе, ошо илмут таския, илмут тасаввуф айтат экен да. Бул ихсандан максат пайгамбар алейхиссалату вассалам ушул жерде үйрөткөн. Демек, бул ихсандан Кудайды көрбөсөң да Кудай таала сени көрүп турат деп, Кудайга көрүп тургандай кулчулук кылуу бул ихсан деп туруп, буну шариятыбызда ыйманды үйрөткөн бул акыйда илими болсо, амалды үйрөткөн бул фикh илими болсо, ал эми ички дүйнөнү тазалоону, адеп ахлакты, таалим тарбияны үйрөткөн илими бул илмут тазкия же илмут тасаввуф. Же тагыраак айтканда, кыргызча айтканда тасаввуф илими же тазкия илими деп айтылат. Бул адеп ахлакты үйрөткөн илим болуп эсептелет да.
суроо керектир бул жерде. Саламатсыз, арак ичкен кишини токтотом деп окутуп атышат, ошого ишениш керекпи дейт. Эми арак ичкен кишини токтотом дегенде биринчи өчүрөттө арак ичкен адам токтош үчүн өзүнүн бир эрки болуш керек. Өзүнөн дагы ошол аракты ичип жүргөн адамдын өзүнөн дагы ошо арактан арылсам, аракты токтотсом, аракты токтотоюн деген өзүндө бир жакшы бир баягы эме болуш керек, жакшы бир ниет болуш керек. Анан буга окшогон кээ бир ушундай аракты койдурчу немелер келет дагы өзүнүн колунан келген бир дубасын окуп, немесин окуп, мүмкүн ошо арак ичкенде же аракты көргөндө же аракты укканда бир жүрөгүн айланта турган бир нерселер жасашы мүмкүн. Баары бир айланып келип эле, баардыгы келип эле бул инсандын өзүнүн эркине келет. Анткени эмнеге дегенде аны бууп сала турган же башка кылып сала турган нерсеси жок. Канчалаган адамдарды көрүп жүрөбүз, ошентип аракты койдурат экен деп барып коет дагы эле кайра эле ичип алат. Демек бунун баардыгы келип эле ал дагы байкуш ошол аракты койдурам деген адам дагы өзүнүн бир билген бир чарасын колдонуп, өзүнүн бир практикасын, турмуштагы бир практикасын колдонуп неметиши мүмкүн. Кээ бирөөлөргө Алла Таала ынсап берсе, ал адам чындап эле ошол себепчи болуп коюп кетет. Кээ бирлерге Алла Таала ынсап бербейт экен, андан 10 аракты койдурган адамга алып барсаң деле арагын кое албашы мүмкүн. Ошондуктан аракты коюуда биринчи өчүрөттө инсандын өзүнүн мындай эрки күчтүү болуш керек. Чындап аракты коем деген ниетке келиш керек. Анан аракты коюунун эң жакшы жолу намаз окуш керек. Адам намаз окуп, намазга бекем болуп, мечитке байма-бай каттаса, иншалла өзүн жанагынтип диний китептерди окуп, азыр кыргызча адабияттар чыгып калды. Ошого окшогон адабият китептерди окуп, кыргызча диний китептердичи, ошолорду окуп өзүн ошо менен алек кыла турган болчу болсо, анда Кудай буйруса, бул адамга жакшы болот. Анан негизинен бул ишениш керекпи же керек эмеспи аракты койдурам деген адамга дегенде, бул аракты койдурам деген адамга ишенип же ишенбей койсоң сен күнөөкөр болуп шарияттан чыгып кетпейсиң. Анткени неге дегенде ал аракты койдурам деген адам деле ал деле биз сыяктуу адам болот да, ал деле мен койдурам, мен антем минтем дебейт. Ал өзү деле Кудайга таянып, Кудай буйруса аракет кылып көрөйүн деп, ал дагы билген өзүнүн тажрыйбасын колдонушу мүмкүн. Бизде деле ошондой болуп атпайбы? Мисалы үчүн бирөө ооруп калса больницага барсаң айтат врач, мен колумдан келген аракетимди кылайын, нары жагы Кудайдын колунда дейт да. Бирок биз ошого карабай эле врачтын колуна тапшырып беребиз. Алар операцияга алып кирет, операциядан чыгат. Мүмкүн бирөөлөр тагдыр болуп ошо операциядан чыкпай калган учурлар болот. Көпчүлүгү Кудай Алла насип кылып ошо врачтар себеп болуп, жашынакай болуп, айыгып үйүнө кайтып чыгып келгендер болот да. Бул эме маселеси деле, арак коюу маселесинде деле ошондой болушу мүмкүн. Анткени эмнеге дегенде ал жерде арак койдурам дегенде ал арак койдура турган атайын бир өзүнүн бир тажрыйбада бир эме нерселери болушу мүмкүн. Анча мүмкүн Курандын аяттарын окушу мүмкүн, ошого тиешелүү болгон арак туурасында келген, башка туурасында келген. Бирок нары жагы келип туруп аны биринчи себепчи, негизги ким десе бул Алла Таала. Алла Таала эркине салса ал адам коет. Биягындагы ал аракты койдурам деп аткан кылган кишинин аракети бул жөн эле аракет болуп эсептелет. Ал эми шыпа Алланын колунда. Демек бул жерде пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам келди дагы эмне деди? Ихсандан кабар айт деди. Ихсан деген эмне дедилер? Ихсан деген не антабудаллаха кааннака тара. Кудайды көрүп тургандай Кудайга кулчулук кылууң керек. Алла Тааланы көрбөсөң да, анткени Алла Таала сени көрүп турат деди да. Демек ушул жерде ушул нерсени айтып атат. Демек Алла Тааланы көрбөсөң да, Алла Таала сени көрүп тургандай кулчулук кылуу бул бизде шариятыбызда алым уламалар ушул хадис тафсирлегенде бул адеп ахлак илими, тасаввуф илими, тазкия илими деп айтылат. Ошондуктан фик илимин кандай үйрөнүп окусак, акыйда илимин кандай үйрөнүп окусак, бул тасаввуф илиминде ошондой эле үйрөнүп бул туурасында кабардар болушубуз керек. Анткени даарат канткенде бузулат, канткенде орозо дурус болот, канткенде ооз ачылып калат, канткенде хаж амалдарын кантип аткарабыз, зекетти кантип беребиз деген сыяктуу өзүбүзгө тиешелүү амалдарды үйрөнгөн сыяктуу эле бул тасаввуф илиминде, тазкия илиминде дагы ошол маселе камтылат. Өзүңдүн ички дүйнөңдү канткенде арулантабыз, канткенде пайгамбардын чыныгы мүнөзү менен кулкулана алабыз, ошол кулк мүнөзгө ээ боло алабыз. Мына ошол илимди үйрөткөн, ошол багытка бизге жол берген илим бул тазкия илими болуп эсептелет. Андан кийин келди дагы баягы адам сурады, кыяматтан айтчы деди эле. Кыяматты айтканда кыяматты эмне деди? Мал-масул анха би алама минас-сайл. Сурап жаткан адамдан суралып жаткан адам жакшыраак билбейт. Тагыра айтканда сизге кара, мен сизден жакшы биле албайм деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты эле. Баягы адам айтканда акыр замандын аламаттарын айтып берчи деди эле. Акыр замандын аламаттарын айтты. Кийин баягы адам айтат,
Hazreti Umar aytat da, keyin ne oldu? Keyin geldi dağı Mintu aytat, belgilerini aytat. Antalida lama turabbata ve antaral hufatal ura al ala riaşa yatatavulna fil bunyan. Sen bir adamdardı görüyorsun, alar adamlar özlerinin kojaykaсын törөйт. Жана дагы жылаң бут, жылаң аяк, кийими жок эле адамдарды көрөсүң, өздөрү чабан, бирок үй салууда жарышат деди. Үй салуу модага айланат деди. Азыркы кезде карасаңыздар, үй салуу модага айланган, же болбосо бийик этаждарды, үйлөрдү куруу бул модага айланган кез да. Демек бул акыр замандын белгиси дейт. Акыр заман болгондо ушундай үй салуу бул өзүнчө бир чоң бир жараян болуп эсептелет деп атат. Азыркы кезде чындап эле ошондой болуп атат. Keyin aradan bir toğ vakit öttü deydi Hazreti Umar, aradan hadisin şarkında 3 gün dep keletken. Demek ошол жерде 3 günden sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Umar'a joluk kalıp, ey Umar dedi. Atadri men İsrail. Ötköndögü biz oturganda kelip suragan adam kim eken bilesin mi dedi ele. Men ayttim deydi. Allahu ve Resulü alem. Allah can Allah'ın peygamberi biliş desem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayt deydi. Fa innehu Cibril. Al degen Cebrail aleyhisselam perişte. Atakum yuallimukum dinakum. Al silerge diningерди үйрөткөнү geldi dedi. Ravahu Muslim ama Muslim rivayet kılады. Demek bul jerde gördünüz mü? Bul jerde hadiste şol al degen Cebrail, al degen silerin diningерди үйрөткөнү geldi degende bul jerde 4 nerseden surak bolgon. Birincisi İslam, ikincisi iman, üçüncüsü ihsan, dördüncüsü kıyamattın belgisi. Demek Müslüman adam için şol 4 nerse zarıl bolgonluğu için şol 4 nersenin gelip Cebrail aleyhisselam ne Muhammed peygamberimizden soraganda. Oşonduktan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Umar bilesin mi? Bul degen Cebrail perişte. Cebrail perişte sizlerge diningерди үйrөткөнү geldi dedi. Demek uşul 4 nerseni biz toluk işenip atkarıp bul nerselerin paydalарын bilgende imanlı adamdın imanı dini toluk bolot eken da. Урматтуу көрөрмандар, Аллах Таала кылган ишиңиздерге береке берсин. Анда эмесе бүгүнкү ушул берүү аяктады. Бүгүн ошол ыйман туурасында, ошол ыйман болгондо дагы Hazreti Cebrail aleyhissalamдын пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламга келип, пайгамбарыбыздан ыйман, ислам, ихсан жана кыяматтын белгилери туурасында сураган хадистер туурасында болду. Аллах Таала бизге туура ыйманды карманып жашап өтүүгө, туура исламды карманып жашап өтүүгө, пайгамбарыбыздан келген туура дин шариятты карманып жашап өтүүгө Кудайым баарыбызга насип кылсын. Саллаллаху аля хайр халқи Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.